Онкология бөлümünün bölüm başçısı. Колдоруна гүлдөрдү алып, майрамдык маанайда олтурган ак халатчандардын эмгеги эсепсиз жана эбегейсиз. Адамдын өмүрүнө өмүр кошуп, жабыркаган ден соолуктарын камсыздаган дарыгерлерибиздин кызматтары майрамда эстелди. Урматтуу айымдар, буюрса, мына эртең жаз майрамы болгону турат. Бул аял эне биринчиден, экинчиден жар. Үчүнчүдөн ар тарапта кесиптин ээлери. Мына ошолордун ичинен мен өзүм дарыгер болгондой, дарыгерлердин кесибине токтолуп келет. Ары барктуу, нарктуу, ошондой эле абдан кыйын профессия бул. Өзгөчө аял кишиге күн түндөбөй оорулуунун жанында 24 саат мен жаңылбайм. Жумушта болсо ошондой эле баягы абдан татаал оорулуу келгенде үй жайын таштап, бала баркын таштап дайыма ушу оорулордун жанында. Биздин эң негизги максатыбыз бул элибиздин сакчылыгы. Ысык көл бириккен ооруканасындагы майрамдык иш-чарада ардактуу дарыгерлер сыйланды. Айрымдары мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. Ал эми оорукананын профсоюздар комитетинин атынан көптөгөн саламаттык сакчылары акчалай сыйлыктарды алышты. Майрамдык маанайын көтөрөлү дедик. Ушулардын эмгегин баалайлы дедик. Кичине аз деле болсо, кичине маанайын көтөргөнгө ушундай внимание кылдык да. Ушуларга ден соолук карагым келет. Албан ийгиликтерди каалагым келет. Аман болушсун, ушундай эмгектерин өтөй беришсин. Эки эсе жумушту аркалаган дарыгерлер алган сыйлыктарына ыраазы болуп кубанып олтурушту. Алдык кызматын 40 жылдан ашык аркалаган өмүр сакчылары. Бүгүн ушундай татынакай күнү, жашы күн, майрамдын астында ардак грамота алып атам. Ошо ардак грамота алганымдан сүйүнүп атам, кубанычтамын. Мен эмгегим баалап, өкмөт ардак грамота бергенине чоң рахмат, ыраазымын. Мен эмгегим баалап берип атканына. Эми бул ардак грамота менин эмгегим ойлойм бар эле болуш керек, анткени канча балдарды көрүп атам, айыктырып атам. Түн ичинде келгенде уйкунун баарын жыйыштырып, балдардын баарын уйкуну таштап көрүп атам. Ысык көл бириккен ооруканасында тажрыйбалуу дарыгерлер эмгектенет. Аларга облус эл эмес, республикадан келип кайрылгандар бар. Азыркы тапта 700дөн ашык айым саламаттык сакчылары иштешет. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.